17 бөлүм. Асанын ордуна уулу Жошапат падыша болду. Ал ысырайылдыктар менен согушууга күч топтоду. Ал Жүйүт аймагынын чыңдалган баардык шаарларына аскерлерин койду. Жүйүттүн баардык жерлерине, атасы Аса каратып алган Эпрайымдын шаарларына күзөт аскерлерин койду. Теңир Жошапат менен болду. Анткени ал өз атасы Дөөттүн алгачкы жолу менен жүрдү. Баалдарга табынган жок. Ал атасынын Кудайын издеп, анын осуяты менен жүрдү. Ал эми ысырайылдыктардын кылгандарын кылган жок. Теңир анын падышачылыгын бекемдеди. Жүйүттөрдүн баардыгы ага тартууларын берип турушту. Ал көп байлыкка, атак даңкка ээ болду. Ал Теңирдин жолунда кайраттанды. Ал бийик жерлердеги бутканаларды да, Жүйүт аймагындагы Ашейра мамаларын да алып таштады. Падышачылыгынын 3-жылында ал өз төрөлөрү Бен Кайылды, Обадияны, Захарияны, Натанаэлди, Михейди элди үйрөтүүлөрү үчүн Жүйүттүн шаарларына жөнөттү. Аларга кошуп Шемая, Нетания, Зебадия, Асайыл, Шемирамот, Жонатан, Адония, Тобия, Топ Адония деген лебилерди жана Элишама, Жорам деген ыйык кызмат кылуучуларды жөнөттү. Алар Теңирдин мыйзам китебин өздөрү менен кошо алып жүрүп, Жүйүт аймагынын баардык шаарларын кыдырып, элди окутуп жатышты. Ошондо Жүйүт аймагынын тегерегиндеги жерлердин баардык падышачылыктарына Теңирден коркунуч туулду. Ошондуктан алар Жошапат менен согушушкан жок. Пелиштиликтер болсо Жошапатка тартууларды жана салыкка күмүш алып келишти. Аравиялыктарда майда малдан 7700 кочкор, 7700 теке айдап келишти. Жошапат күч алгандан күч алып, Жүйүт аймагына чептерди жана азык-түлүк сактоо үчүн шаарларды курду. Анын Жүйүт шаарларында сактап койгон азык-түлүгү өтө көп эле. Ал эми Иерусалимде эр жүрөк аскер адамдары турду. Алардын өз уруулары боюнча тизмеси Жүйүттүн миң башылары, аскер башчы Адна, анын 300 000 эң мыкты жоокери болгон. Андан кийин аскер башчы Жоханан, анын 280 000 жоокери болгон. Андан кийин Теңирге берилген Зехринин уулу Амация, анын эң мыкты 200 000 жоокери болгон. Бенжеминден мыкты жоокер Элияда, анын калкан, жаа менен куралданган 200 000 жоокери болгон. Андан кийин Жеозабат турат, анын курал жарактуу 180 000 жоокери болгон. Жүйүт аймагынын баардык чыңдалган шаарларына падыша калтырган аскерлерден тышкары падышага кызмат кылган жоокерлер ушулар.